Ат башы айылынын тургуну Чынара Шабданбекова саламаттыгына кам көрүп, эмдөөдөн өтүү үчүн дарыгерлерден кеңеш алып, тийиштүү кагаздарды толтурган соң ийне сайдарда. Мен вакцина өзүмдүн коопсуздугум үчүн мен эч ким агитация кылган жок, өзүм эле билип эле келдим да, ооруп калбайын деп. Былтыр 3 күн ооругам, бирок неме болуп ооруган жок, ковид болгон жок, грипп эле болгом. Буну алганда деле андай эчтекеси деле, зыян деле болбойт, наоборот, алдын ала ковидтен сактаныш үчүн алып атам да. Ат башы тургундары алыңыздар, коркпоңуздар, эч кандай чип жок, эчтеке жок. Ошо алып бериңиздер. Өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуз үчүн, эртеңки күнү ооруп тиги жака кетип калбаш үчүн алыңыздар. Чатыркөл кинотеатрында уюштурулган эмдөө пунктуна күнүнө 20дан ашуун жаран кайрылып, ковид илдетине каршы эмдөөдөн өтүшүүдө. Ар бир жаран менен дарыгер пикир алышып, саламаттыгы тууралуу маалымат алган соң ийне сайылууда. Андан соң өзүн алып жүрүү эрежелери эскертилүүдө. Вакцинация башталгандан бери элдин катышуусу жакшы келип атышат. Мисалы үчүн бүгүн түшкө чейин 25 киши келди. Өздөрү эле келип, ден соолугубузду сакташ үчүн, ооруп калбаш үчүн деп келип сайдырып атышат. Кечээ болсо 27 адам келген. Мындайча айтканда, элдин түшүнүгү жакшы, катыштуулугу жакшы. Вакцина алганда 3 күн мындай кычкыл нерселерди ичпеш керек. Эми азыр калктын арасында ар кандай адамдар бар да, ичкилик ичкендер бар, тигиндей мындайлар бар да, ошолорго биз түшүндүрүп айтабыз. Например, кымыздын составында деле спирт бар да, ошолорду ичпеш керек. Алкогольный напитки нельзя. Анан парацетамол ичип койгула деп баарына тең кеңеш берип атабыз. Себеби дегенде мындай бир-аз мышечный слабость болушу мүмкүн, баш оорушу мүмкүн. Ат башы району боюнча жалпы 8 эмдөө пункттары жана 10 мобилдик топ уюшулуп иш алып барышууда. Акыркы 4 күн аралыгында эле 1125 жаран ийне алган. Күн өткөн сайын калк арасында эмдөөнүн натыйжалуулугу боюнча түшүнүк калыптанып жаткандыктан жарандардын катыштуулугу көбөйүүдө. Анткени медициналык практикада эмдөө алган жарандар арасында өлүм көрсөткүчү жок дешет. Сайдырыш керек, сөзсүз түрдө. Бул вакцина 100% сактабайт. Рухалык коркунучу бар, аз болсо дагы бар, бирок бул 100% жанагындай өлүмдөн, жанагы коронавирустун оор жүрүшүнөн сактайт. Мына дүйнө жүзүндө 4 миллиондон ашык киши каза болду. Ошо 4 миллион кишинин арасында бир дагы вакцина алып каза болгон киши жок. Калкты эмдөөдөн өткөрүү үчүн аталган район боюнча 6600 доза вакцина келген. 4 күн аралыгында эле 1000ден ашыгы колдонулуп, күн өткөн сайын калктын катыштуулугу көбөйүүдө. Мен жаңы эле вакцина алып чыгып отургам, жарым саат отуруш керек экен. Акыбалым жакшы, эч кандай мындай оорлуктар же болбосо мындай оорутуу эмелери билинген жок. Синофарм деген как раз ушул вакцина дейт. Алдын алып, ушу оорунун алдын алып, биринчи немесин алып чыктым азыр. Буюрса жакшы. Былтыр бул маалда баарыбыз ооруганда бир топ киши кыйналдык эле. Мен деле ошол экини башыман өткөргөм, бир где-то 10 күндөн ашык ооруп неметкем. Быйыл болсо шүгүр, бирок алдын ала алып чыктым. Мен бул вакцинаны өзүм добровольно келип алдым, өз каалоом менен. Негизи буну врачтардын көзөмөлү менен, врачтардын рекомендациясы менен, сунуштоосу менен вакцинаны алдым. Вакцинаны алганыма 3 күн болду. Эч кандай эч нерсе болгон жокмун. Бул вакцинаны өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн алышыбыз керек. Жана ар кандай туура эмес терс видеолор таркалып атат, аларга ишенбеңиздер. Бул вакцинаны сөзсүз түрдө алганыбыз туура да, биздин өзүбүздүн коопсуздугу үчүн. Былтыр ооруганда баарыбызга эле маалым, эми дары таппай, аябай кыйналдык. Бир топ дарыларга кымбат алдык. Клександы канча таппай убаруу болуп, кезекке туруп алган күндөр болбоду. Анан бул вакцинаны алыш керек сөзсүз түрдө. Маалымат үчүн айтсак, өткөн жылдан бери Ат башы району боюнча жалпы 665 адам ковид жана өпкөнүн кагынуусуна кабылган. Булардын ичинен 23 адам өмүрлөрү менен кош айтышкан. Андыктан эмдөөдөн өтүп, өмүрүңүздү сактаңыз. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Ат башы району.